Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуз. Саясаттан кеткен Өмүрбек Бабанов коронавирус менен күрөшүүдө 5 миллион сом бөлөрүн өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Коронавируска каршы күрөштө жөнөкөй жараныбызда бизнесменибиз да колдоого алышы керек. Бүгүн элибиз үчүн колдон келген жардамды көрсөтүүнү мен да жарандык милдетим деп эсептейм. Анын ичинен баатыр дарыгерлерибиз үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 3 миллион сом бөлүнөт. Ал эми 2 миллион сом 2000 пенсионерлерибизге 1000 сомдон дары-дармектер үчүн которулат, деп жазылат Бабановдун билдирүүсүндө. Биз сөзсүз бул абалга туруштук берип, мурдагыдан дагы күчтүү чыгабыз. Улуу жараткан Алла бизге жана бүткүл адамзатына ушул сыноодон өтүүгө жардам берсин, деп жыйынтыктаган сөзүнө. Дастан Арцбекович, урматтуу Мухаммед Дүйшекевич, урматтуу 120 депутат. Мына бүгүнкү күндө аябай укмуштай сөздөрдү айтып атасыңар. Туура медицинский работниктердин плечасына түшкөн аябай чоң иш болуп атат врачтардыкы. Оорлар менен барып бетме-бет кармашып атат буларчы. Ошол илич этип атат. Бул деген алар биз кол алышкандан коркуп биякта жүрөбүз. Мен айтат элем, мына Кыргызстандын ичинде башка мамлекеттерден да келип жардам берип атат. Ошондой эле урматтуу депутаттар, мен силерге кайрылат элем. Ошондой эле Кыргыздын предприниматель, бизнесмендери бар. Кудай деген баары жакшынакай балдар бар. Колунан келген, кыйналбай жардам берсек. Мына мен бүгүн азыр штабка Мухаммедкалий Дүйшекевич 1 миллион сом которуп берем. Азыр счетун берсин, берем. Анан калгандарга кыйноо жок. Колунан келген жардамдарын берсин. Бүгүнкү күндө ушундай кыйынчылык мезгилде биздин кыргыз эли такай алдыга чыгып кеткен. Мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан берем. Рахмат сиздерге. Счетун берип койгула. Рахмат, Камчыбек Жолдошбаевич. Рахмат сиздерде. Рахмат. Жарандарыбыз көп болсун. Камчыбек Жолдошбаевич, рахмат. Колдоо көрсөткөнүңүзгө, кыргыз элине үчүн деп күйгөнүңүз үчүн. Счет жөнүндө айтып коеюн. Счетторду азыр айтасыздар аягында.